Катар мамлекетинин эмири кечээ 6-июнда мамлекеттик сапар менен алгачкы жолу Кыргызстанга келди. Эл аралык Манас аэропортунда жогорку даражалуу конокту президент Садыр Жапаров тосуп алды. Флагшоктордо эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароо тизилди. Аэропортто көчмөн элдин өзгөчөлүгүн көрсөткөн ички жасалгалары менен боз үй шеклинде инсталляция орнотулду. Ошондой эле ансамблдин артисттери Кыргыздын улуттук бийлерин аткарышты. Садыр Жапаров жана шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани кыргыз артисттеринин элдик жана фольклордук этнографиялык жамааттардын катышуусундагы концерттик программаны көрүштү. Мамлекеттик сапардын алкагында өлкө лидерлери бүгүн тар жана кеңейтилген форматтарда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин кеңири чөйрөсүн, эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат.